кыздык жоготкондо бир стресс болот. Тамакты азайтыш керек. Алар деген ошон үчүн постоянно коркуп жүрө беришет да, текшере беришет да. Биздин ата-энелери сонун эле болуп жүрөт. Жок, алдабагыла. Имчектер пайда болот, женский гормон көбөйүп кетет да. Элүүгө чамалап калдыңыз эже? Аял менен күйөө чогуу бир төшөккө жатыш керек. Бир одеял менен жабыныш керек. Эч убакта бөлбөгүлө. Мырзалар айта берет, тиги от келинчегим толуп кетти, анан ошого айтып койгулачы. Семиздеги менин күйөөм таштап кетти. Ато арыксыңар, анан кийин биякта эле былтыйып эле шариги былтыйып турат. Негизи эркектер силер түшүнүшүңөр керек, өзүңөрдүн сүйгөнүңөрдү аракет кылып жардам беришиңер керек. Эркектерден көбүнчөсү поддержка керек. Обычно эркектер кубик менен жүрүш керек да. Эркектер любой момент кетип калат. Силерди, конечно, ойлогом мен силерди мал менен салыштырат деп. Азыркы күндө эркектер наоборот өзүн бошотуп салган да. Бүгүн 6-дан кийин тамак жебе. Как будто биз клоундай болгондой да. Достор, кеттик машыгабыз. Ушул видео 10 мүнөт болот. Ушул видео акырына чейин чогуу менен машыгабыз. Ашыкча салмактан кантип арылам, кантип сулуу жаш көрүнүшүм керек деп көптөгөн ушул. Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифы. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим-карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндөй үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Ошолордун айланасында ойлонуп жаткан, кыйналып жаткан айымдарды, мырзаларды дагы катарыбызга чакыралы. Себеби ушул тарапта өтө бир сонун маалыматтарды берип, элибизге жардамы тийип келе жаткан TikTok жылдызы Бизан айым бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатчылык. Рахмат силерге ушинтип убактыңарды бөлүп, мени чакырып. Туура айттың, не только айымдар, но мырзалар деле. Ато көбүнчөсү мырзалар айта берет, тиги от келинчегим толуп кетти, анан ошого айтып койгулачы, силерди тааныштырып коеюн, же WhatsApp-ыңарды берип коеюн, үйрөтүп койгулачы деп мага тиги эметишет да, кайрылышат. Анан кийин мен күлүп айтам да, бизде эле силерде арык болсун, иштери жок болсун, майлары акпай, майлары, казы карталары акпай, мындай. Ато арыксыңар, анан кийин биякта эле былтыйып эле шариги былтыйып турат, как будто бизге деле жакпайт ал. Бизге деле красивый, стройный, жагат, накачанный. Ошон үчүн силер да машыккыла деп айтам мен. Вот. Биздин эркектер ойлой берет только аял заттарга. Например, мен машыксам дагы там онлайн машыкканда көрүшөт, анан давай кыздар, жасагыла, иштегиле дейишет да. Анан мен айтам, эмнеге силер ойлойсуңар, биз силердин эмеңерди аткарып атабыз депчи. Негизи пресс деген это же мужская, эркектердин ич бореке кубиктерди обычно эркектер кубик менен жүрүш керек да. Азыркы күндө эркектер наоборот өзүн бошотуп салган да. Негизи эле ушул үй бүлөдө семиздик, ашыкча салмак деле үй бүлөнү бузуп коюшу мүмкүнбү? Конечно, потому что бул деген мындай да,
Биринчиден, например, күйөөсүнө жакпай атса же аялына жакпай атса, бул деген ортосунда уже тиги эме жаратат да, уже дистанция жаратат. Андан тышкары, например, ашык салмак деген, это же не просто там физическая форма, да, там мага жакпайт, что сеники там биягың агып калды, же биягың агып калды, же биягың агып калды. Жок, бул деген ден соолук. То есть ашык салмак — это показатель, то, что сенин ден соолугуң бир деме болуп атат. То есть это идет сбой. Сбой, гормональный сбой деп коет. Если даже докторга барганда доктор не айтат? Если ашык салмак уже көбөйүп кетсе, сиз деген гормональный сбой болуп атасыз деп айтат. Анан кийин биздин көбүнчөсү аял заттар ойлойт экен, гормональный сбой болуп атыптырмын, анда гормон ичиш керек, же тигинтиш керек, мынтиш керек деп ойлоп калышат. Жок, тамакты азайтыш керек. Негизи ар бир нерсенин өзүнүн порциялары бар. Өзүнүн рецептери бар. Например, чай ичсең полезно, пайдалуу. Мындан көбүрөөк ичсең зыян. Вот. Ошон үчүн ашык салмак деген аябай ден соолукка зыян алып келет. Бул деген элестеткиле, что такое ашык салмак? Это гормональный дисбаланс, это жировой гепатоз, это ички органдардын баарын май басып кеткен. Кой сойгондо көрөсүңөр го. Анан кийин ошол организм биз жакшы көрө бербейбиз го. Бул мал аябай майлуу экен, майы көп экен деп эле, эти аз экен деп. Биз жакшы көрөбүз, качан 50/50, 50/50 же жок дегенде эти көбүрөөк болсо, потому что майы эрип кетет, туурабы? Вот точно так же адам киши. Силер, конечно, ойлоп окула мен силерди мал менен салыштырат деп. Бирок все познается в сравнении, да? Силер көрүп атып, ошону билишиңер керек. Силер өзүңөр түшүнүшүңөр керек, да? Ашык салмак бул жөндөн жөн эмес, да? Ашык салмак анан каяктан пайда болот? Ашык салмак көп тамак жегенден болот. Көп тамак жегенден болот. Стресстен дагы болот дейт го. Вот. Туура айтасың, стресстен. Бирок стресс эмнеге? Вот смотрите, ашык салмак, мына стресс, мына ашык салмак. Ашык салмак сначала тамак жеп баштайсың, анан тамакты эмнеге көп жейсиң? Стресс болсоң. Стресс болсоң. Вот, адам киши стресс болот, анан кийин тамакты көп жеп баштайт, анан кийин толот. Толгондо бара-бара ден соолукка зыян алып келет. Башында, значит, ички орган май басып кетет. Ошон үчүн жировой гепатоз, например, жировой гепатоз ал эмне? Печенде май басып кетет, май басып кеткенде печень жаман иштейт. Бизде болсо печень эмне кылат? Кан тазалатат. Кан тазалаганда, значит, кан жакшы тазаланбай калат. Значит, токсиндер, значит, аллергический реакциялар пайда болот. Бара-бара миома, киста, анака-манакалардын баары ошондон пайда болот, да. Сиз айтып калбадыңызбы, мага көбүнчөсү мырзалардагы актатып коюш дегендер бар деп, анан ошол учурда айымдардан дагы бар деп, менин күйөөм мени семиз деп айтып атат, же семиздеги менин күйөөм таштап кетти дегендер. Конечно, толтура бар. Мына мен күйөөм дегенде башка кетип атат, там бирөө менен ойноп кетти, мага прям бетиме айтты, сен деген карачы өзүңдү, сен мурда кандай элең, азыр кандайсың деп. Анан кийин ошол деген как раз таки мына мен айтып атпаймынбы, ашык салмак стресстен пайда болот, анан тамакты көп жеп баштайт, анан толуп баштайт. Анан кийин ошол толуп баштаганда, толгондо и так эле ошол стресс бар да, анын үстүнө дагы стресс кошулат. Кандай стресс дебейсиңби? Ошол күйөөсүнөн өзү деле күзгүгө көрүп атат, өзүнө деле жакпай атат. Аз келгенсип ар кайсы жерлери ооруп атканда, еще күйөөсү аны түшүнбөйт. Кошумча болуп. Негизи эркектер силер түшүнүшүңөр керек, өзүңөрдүн сүйгөнүңөрдү аракет кылып жардам беришиңер керек. Бул деген жөндөн жөн болгон жок да стресс.
Стресс кайдан пайда болот? Бир кемчилик болсо, көңүлүңдө бир нерсе болбосо. Жок, эми ооба, конечно, ошондон майда чүйдө стресстен ошондон пайда болот. Бирок биз деген силерге бала төрөп берип атып, ошондон стресс болобуз да. Ошондон стресс болобуз да. Потому что биринчиден күйөөгө тийгенде биринчи кыздык жоготкондо бир стресс болот. Самый такой мелкий. Потом анан кийин боюңарда болгондо элестеткиле, аялзат деген силерге, конечно, бар эмес. Кээ бирлер наоборот арыктап кетишет. Тыржыйып, только кости сөк менен и эме калат, тери. Бул деле жаман. Ал деле стресс. Просто ал ошондой реакция берип атат организм. Баары тамак жейт вроде, да, а баары күйүп атат. Сиңбейт эчтеке. Ал деле стресс. Ал деле зыян организмге. Ал еще хуже зыян. Аны деген восстанавливать это очень сложно. Кто слишком худой, алардыкы отдельная история. Вот, ошон үчүн эркектерден көбүнчөсү поддержка керек. Айтып калбадыңызбы? Стресс бул кыздык жоготкондо, андан сырткары боюнда болгондо да кайсыл учурда төрөгөндө самый основной это төрөгөндө. Элестеткиле, бала эмизебиз. Пайдалуу нерселердин баарын ошол балага беребиз. Түнү менен уктабайбыз. Биздин нервный системабыз кандай жукарып кетет. Анан кийин еще жакшы, если кайненеси кайнатын түшүнүктүү, күйөөсү түшүнүктүү болсо, кээ бирлердики көбүнчөсүнүкү айылда түшүнүшпөйт да. Конок келет, тигиники, меники, тигини, еще постоянно кыжалат, бала менен бир жерден баласы, бир жерден. Анан айта беришет да мындай: ой, биз убакта дегендер, вот это биз убакта биздин ата энелери сонун эле болуп жүрөт. Жок, алдабагыла. Сонун эч ким сонун болгон жок. Силердин ата энеңер азыр дегене артроз, артрит болуп, кыйналып, баса албай, охулдап, акылдап жүргөн ошол деген ошол. Мына тиштери жок калып, сөктөрү иштебей, ооруп, налып, азыр ошол проблема менен деменция, Альцгеймер деген проблемалар азыр көбөйүп кетти. Биздин ата энебиз, менин апам деле ошо менен кыйналып, байкуш кайтыш болуп кетти. Вот, поэтому силер просто аны билбейсиңер, түшүнбөйсүңөр. Ошону жардам берип, ошого эметиш керек, поддержка керек. Биринчиден психологическая поддержка, эмоциональная поддержка, и еще финансовая тоже керек, да. Ушунун бардыгы. Потому что жөн эле мындай аял заттар мындай: ой, оозуңду жап, тиги ошентип арыктайсың, кыймылда, үй ишти жасабайсыңбы дей беришет го. Оозуңду жапсаң эле арыктайсың, оозуңду жаба албайт да уже все. Силер жардам беришиңер керек. Витамин алып бергиле, тиги урушпагыла, жакшынакай тамактардан алып бергиле. Например, режимин кармаганына аракет кылдырып, а то силер кечинде кеч келип алып, силерди тамактандырыш керек, жаныңарга отуруп, оозуңарга салып бериш керек эркектерге. Кээ бирлер ушундай бар экен да: отур, тамак же деп отуруп жедиртишет экен. Ушул турган нерсени ала албагандар да. Ошол да. Эми силер деген ошол жок дегенде тамагыңарды кечкисин эми кеч болуп калса, арыктаган аракет кылып атат, режим кармаш керек. Анан ошого да кичине поддержка алып койгула, наоборот буза бербегиле. Азыр байкасаңыз, бир 22-23 жаштан өткөн жаш балдар үйлөнө элек деле, үйлөнгөн деле 6 айлык боюндор аялдай эле болуп калышты да. Мисалы, ата айтсам кечирип коюшсам, бирок мындай курсак байлашып, бат эле чоң курсак болупчу. Кайра эле ошол тиги тамакты көп жегенден, вот эркектердики, эркектер бар го, диетолог, нутрициологдор да. Анан аларда мен аларга эметем да, айтам: эркек деген качан совет бере алат аял заттарга? Качан өзү бала төрөгөндө.
ага чейин бере албайт. Аял заттын гормональный фон башкача, эркектердики кичине башкача болот. Эркектердики көбүнчөсү ошол тамактан болот да, ашык тамак и кеч тамак жешет да. Анан кийин ошентип обменный процесстер вроде нормально иштейт, а вот именно ашказан чөйүп салат да. Ошон үчүн эркектерге кичине тамакты эле кичине тыйса, таттуу суусундуктарды көп ичип атат, сахар көп жешет да, ошол таттуу суусундуктарда энергетик көп ичишет. Алар деген бат тамак жей беришет да. Алар мындай да, башында ой мага деген алар капа болуп переживать этишпейт да. Переживать этишпейт ашык салмак менен. Алар үчүн норма. То есть даже если ашык салмак болсоң, бул норма деп эсептелет да. Алар ойлойт, бул норма болуп, ошон үчүн тамакты урдура беришет. Комбайн иштей берет да. Токтотушпайт алар. Эркектердики мындай эмчектер пайда болот да, женский гормон көбөйүп кетет да. Мужской гормон тестостерон азаят. А ошон үчүн баягы эркектин эмеси уже жаман болуп кетет да. Ошон бара-бара подвижность баягы спортсмендер, чуркаган спортсмендер бала чакалар мындай эме болуп калат да. Слабый болуп. Анан кийин ошентип бара-бара өзүн неуверенный болуп сезет да. Бул деген негизи мындай кээ бирлер айта беришет, эмне ушунчалык көп манияныга бересиңерби деп. Конечно. Бул деген ошого, бул нервный системага, эркектердики, вот это очень важно для мужчины. Вот. Алар деген ошон үчүн постоянно коркуп жүрө беришет да, текшере беришет да. Учуп кеттиби же, каяка тирүүбү же, тирүүмесиби деп. А эмнеге ушунча? Потому что алар үчүн да маанилүү. А ошону жоготуп баштаганда алар аябай стресске батышат. Ошон үчүн простатитке учурагандабы? Простатитке дагы, бирок бул ашык салмактан деле болот да. Гормональный сбой деген аларда деле болот. Сөз түрдө кыймыл аракет болуш керек. Конечно. Анан көбүнчөсү айымдар бирекине төрөгөндөн кийин эми мен ким карамак эле, күйөөм караса болду да деп өзүн аябай таштап жиберип, уламдан улам өзүнүн размеринен кенен кийимдерди кийип, бат эле чоңоп болуп калышат да. Эми таштабаш керек, аракет кылыш керек, бирок түшүнүшүп коюш керек да. Это неизбежно. То есть мындай да, эми башында төрөгөндө айла жок толушат. Аларга убакыт бериш керек. Сабырдуу болуш керек эркек киши да, түшүнүш керек. Анан кийин бала кичине уже чоңоюп баштаганда, ошондо уже өзүн карап баштайт да. Ошондо восстановление кылыш керек. Аны витаминдер менен, уйку менен, питание менен, тренировка менен, комплексный подход менен, үйдө поддержка менен ошентип восстановление кылыш керек. Сөзсүз өзүңөрдү таштабагыла. Кайра эле айтам, ашык салмак это ден соолук. Туурабы? Это не только ден соолук в физическом понимании, это в психоэмоциональном понимании тоже, да? Это также ваша силердин бакытыңар, үй бүлөнүн бакыты. Это также бала чакаңардын бакыты, бала чакаңардын ден соолугу. Эмнеге дебейсиңби? Анткени сен биз апа, мен апа, үй бүлө менден башталат. Хотя биздин кожоюнубуз эркекке, биздин Султан Сулеймановубуз кожоюнубуз, бирок стержень это бизбиз. Анткени если биз оорукчан, нервный болсок, жинибиз качайып турса, ар кайсы жерлерибиз ооруп турса, кандай биз тарбия беребиз биздин балдарыбызга? Кайсы мээримди беребиз? Кайсы сүйүүбүздү арнайбыз күйөөбүзгө? Кыжалат болуп эле, жин болуп эле, нерв болуп эле, кек чай, жолово чай деп эле сабырыбыз жок. Еще аз келгенсип күндүзү бала чака менен кечкисин, конечно, жоготпойбуз сүйгөнүбүздү. Кээ бирлер даже башка төшөккө жаткызып коюшат экен. Эч убакта жаткызбагыла башка төшөккө.
аял менен күйөө чогуу бир төшөккө жатыш керек. Бир одеял менен жабыныш керек. Эч убакта бөлбөгүлө. Баланы төрөп койдум деп эле кыйын боло бербегиле. Бул деген основной эме эмес, миссия. Ошол үй бүлөнү сактап калыш керек. Ошол үй бүлөнү сактагыч бизбиз. Биринчи байлыгыбыз ден соолук деп айтканыбыз менен, бирок ден соолукту кээде экинчи орунга коюп, биринчи кезекте акча, байлык, бийлик деп кетебиз. Айрыкча айымдар жулунуп эле ушу иштешибиз керек, бала бакыраны багышым керек, күйөөмө жардам беришим керек деген түшүнүктө болуп, өзүн такыр унутуп калган айымдар бар. Андайлар сизге көп кайрылса керек. Ошол мен успевающая женщина айым болом десеңер, кечирип койгон, мен кыргызча да, мен орус школда окугам да. Мен сүйкүмдүү аудитория мени билишет да. Ошон үчүн бирок аракет кылып атам. Вот, анан сиз деген сначала өзүңөрдү трансформация кыласыңар, анан кийин баары келет. Өзү келет. Өзүңөрдү силер ушинтип карасаңар, ден соолугуңарды карасаңар, өзүңөргө маани берсеңер, байлык да келет, баары келет. Неге дебейсиңерби? Потому что Алла Тааланын айткан. Алла Таала өзүнүн балдарын, баягы жараткандарын ден соолуктуу болгула деп силерге инструкция берген. Кандай тамактаныш керек, кандай машыгыш керек да, намазды берди го. Ал деле машыгууда. Ал дагы эмес, ал негизи машыгуу, пайдалуу нерселер берген, инструкция деп коет да, жашоого инструкция. Кайсы пайдалуу, канча тамак жеш керек, көп тамак жебеш керек, жада калса орозону берген. Да, интервальный голодание деп коет атпайсызбы? Вот ошонун баарын, сууну кандай ичиш керек, уртап ичиш керек, муздак суу ичпеш керек, тамакты өлчөп жеш керек деп, ден соолукка зыян келтирбеш керек деген инструкцияларды Кудай берген. Неге берди? Потому что Кудай деген өзүнүн пенделерин ден соолуктуу болсун дейт. А если силер ден соолуктуу болбосоңор, өзүңөрдү карабасаңар, силерди эмне кылат? Сабак окутат, сабак. Например, неге силер ойлойсуңар, что алкоголик ал деген жаман? Тура жаман, потому что ден соолукка зыян келтирип атат. Алкаш, арак ичет. Тамеки тартат, наркомандарды тоже зыян келтирет, Вот. А эмнеге силер ойлойсуңар, көп тамак жеген ал зыян эмес, и ал деле оору эмес. Это же болезнь, это оору, это обжорство называется. Это грех. Алла Таала деле ошол жөнүндө айтып атат. Бул деген көп тамак жебегиле дейт. Ашказаныңарды чойбош керек. Биздин ашказаныбыз мына бир мучтун ашказан. А биз болсо ошо карман албай тамакты как будто бул деген бир кандай эме кылып эле жей беребиз, чай иче беребиз, столубуз токтобойт, тиги айылда өзгөчө. Вот. Жок, анын баарынын өзүнүн чети болуш керек да. Должно золотая середина деп коет да. Биякка ашпаш керек, биякка ашпаш керек. Если биякка ашсаңар, эме болуп кетет да. Демек, азыр мен сизге ушул суроону бергим келип турат. Азыр интернет тармагында ушул таблетканы ичсең эле арыктап кетесиң, ушул чайды ичсең эле бат эле тим эле 96-90 болуп каласың дегендер дагы жок эмес. Дары ичип арыктоо, дары ичип башка самактан арылуу зыян алып келбейби? Силер блокатор аппетита жөнүндө айтып атсаңар керек, Блокатор аппетита, сжигатель жира, это аябай ден соолукка зыян алып келет, аларды ичпеш керек. Анткени алар деген кандай эффект берет? Нервный системаңарды блокировать этет через нервную систему. Силер тамак жебейсиңер, толку от того, что силер тамак жебейсиңер. Силер өмүр бою тамак жебей койбойсуңар да. Силер деген тамак организмге кайра эле айтып атам, режим керек и өлчөп тамак жеш керек да. Ашык тамак тоже жебеш керек. А то мен айтып коем,
айтам, Гүлжан тамак жеш керек эле деп эле жей бересиңер. Жок. Өлчөш керек, жеш керек, баарын жеш керек. Өзүңөргө эчтеке отказ кылбайсыңар, бирок өлчөш керек өзүнүн дозировкасы менен, Анан ошол дарыларды атпайсыңарбы? Дарыларды ичпегиле, аппетитти блокировать этпегиле, витаминдер керек. Витаминдер, минералдар керек, витаминдер керек. Ошо менен камсың таттырыш керек. Бара-бара постоянно ичкиңер келбесе, кеде жок дегенде ичип коюш керек. Анткени организм деген азыркы тамак менен баягы керектүү нерселерди камсың таттыра албайт. Ошон үчүн дополнительно жардам бериш керек. Хотите, докторга баргыла, доктор силерге анализ берем десеңер, анализ берип ошондон эметесиңер. Если жок, профилактический дозировка деген бар. Ошол профилактический дозировка менен ичкиле. Но өзүңөргө жардам бериш керек. Жайында күнгө кичине какталыш керек, кышында D3 ичиш керек, кышылса ушундай да. А бирок баягы дары деп атпайбызбы? Алар баары зыян. Алар блокатор аппетита деп коет. Аппетитти блокировать этпеш керек. Мисалы үчүн сиз дагы ошол арыктоо үчүн көнүгүүлөрдү көп көрсөтөсүз да. Анан андайларды башында баштаганда коомчулук, айрыкча биз кыргыздар туура эмес кабыл алгандар болду. Баягы уя албайсыңбы, биз кантип жасамак элек депчи, мисалы үчүн интернет тармагында сиздин жасаган көнүгүүлөрүңүз бар, мисалы үчүн кылчыйсыңар, анан мынтип жасайсыңар деген нерселерчи. Туура эмес кабыл алып башында көнө албагандар болдубу? Ооба, дагы эле бар. Башка нерсени ойлоп калышат да. Биз орустарда барбы? У кого что болит, тот о том и думает дегендей да. Бизде моякта ошол проблема да. Ошол проблема, потому что because деген атам. Мен англисче да кете берем да, ойлойм да ошону. Потому что бизде ошол на самом деле азыр ошол чоң көйгөй болот да. Интернет, телефон деп атып эле биз деген баягы сүйүү, бири-бирибизге мамилени унутуп калып атабыз. Бири-бирибиз менен мынтип жумшак, бири-бирибизге бакыт өткөзүп дегенди билбей атабыз. Башка нерсеге кетип калдык да, азгырылып. Ошон үчүн ошол проблема болуп атат. Очень большая проблема. Мен ошол ТикТокко чыккандан бери ошончо көп ошондой көйгөйлөрдү көрүп, эмне кемчилик бизде эмнеде болот? Ошо билим, түшүнүгүбүз аябай ылдый болуп калган да. Анан ошол уят деген токтотуш керек. Ден соолукка пайдалуу нерселер не уят болот? Биз деген даже ошол мейли, если ошону уят десеңер, ошо менен бала төрөлүп атпайбы? Баланын эмнеси уят? Ошол жараткан бизди ушинтип Кудай деген бизге деген ошону белек кылып берген да. Эми мен ойлойм, уят это качан силерде казы картаңар ашык салмак. Менде деле болгон ашык салмак. Ошондо мен уялып жүргөм. Ошон үчүн мен 42 мен негизи мен деген төрөгөндөн кийин ашык салмак только 8 килограмм общий мен мындай уда төрөдүм да. Биринчи баламды төрөдүм, анан 40 күндөн кийин көрдүңөр, Кудай берем десе берип коет. Кесарево сеченияден кийин 40 күндөн кийин тазаланып бүткөндөн кийин экинчиси пайда болду. Билбеген жерден элестеткиле. Эч убакта мына айтасыңар, доктор айтат, бала эмизип жүргөндө элестеткиле, даже докторлар түшүнбөй калган. Биз ойлогон жокпуз да, мен боюмда бар экен. Тиги жаман эле уйкум эле келип атат, бир кызыктай эле өзүмдү сезип атам да. Анан докторго барып ушинтип айтып атам, анан 3 ай болгондо эле билдим да, что боюмда бар экен. Элестеткиле. Ал убакка чейин баламда бир кызыктай, башында жакшы эле эмчек эмне ийип аткан, анан кийин эле бек деп калды. Бек дейт, бул эмне эле бек. Анан бир кызыл точкалар, аллергия пайда болду. Бул эмне аллергия? И срыгивать этет да, кекирип коюп атат да. Тамагы сиңбей атат да. Бул эмне? Ошо сүтүмдү анализге алып барып койдум. Балким сүтүмдө бирдеме барбы депчи. Анан көрсө мен боюмда бар экен. 3 ай элестеткиле.
вот Кудай берген берет да мына. Андан кийин уже бербей койду. Канчалык аракет кылсаң деле бербей койду. А бирок оказывается ошондой экен да, наоборот, эрте боюңда уже кесарево, өзгөчө кесареводан кийин на мягкий рубец, свежая закваска болот экен да ушундай. Так что ошондой. Эң семиргениңиз канча? Анан кийин ошо тиги экинчи баламды төрөгөндө эми мен баягы мурда деле мен спортсменкабын, мурунку методдорумду билем, анан ар кандай тоже силерге окшогондо диетага отурдум, 8 эле килограмм толчумун да. Өзүмдү карап тургам да постоянно. 8 эле килограмм, ошол 8 килограммды аракет кылып арыктайм деп, ошентип 97 килограмм болуп калдым, элестет. Ошо ар кандай мени кайсы диетаны сурасаң, мен ал диеталардын баарын билем. Ошон үчүн кыздар диета кармабагыла. Улам арыктап, улам толбуш керек. Ошол зыян алып келет. Ошол гормональный дисбаланс ошол алып келет. Ошон үчүн анткени диета деген мындай да, бир канча күн арыктайсыңар, анан кайра эле кайра тамакты урдура бересиңер да, жей бересиңер. Анан кайра диета отурасыңар, анан кайра ал болбойт, ал иштебейт. Вот, лучше ошол интервальный голодание жөнүндө айтып берем. Ошол интервальный голодание кармагыла, конокко барсаңар, коноктон тамакты жегиле, эртеси келип кайра интервальный голодание режимиңди кармап кете бересиңер. Ошол самый оптимальный вариант да. Аял киши төрөгөндөн кийин өзүн таштап салат деп атпайм ба? Ошол таштап салган келиндерге кандай кеңеш берет элеңиз? Анткени болду мен төрөдүм, эрге тийдим, күйөөмдү багып атам деп эле милдеттерин баарын кылдым. Жок, таштабаш керек, өзүңөрдүн дей соолуңарды караш керек. Эмнеге дебейсиңерби? Биринчиден эркектер любой момент кетип калат. Любой момент. Потому что алардыкы мындай башкача да, кичине психологиясы. Если вдруг алар эркекке жакпай атсаңар, если вдруг бир кандай ушул силерден уялып калат, бирдеме да, анда ким билет? Да? Ошон үчүн анан кийин силер айтасыңар, ой, кетсе кете берсин, башкасын табам, анан мен кыйратам, анан балдарымды чоңойтом, мен иштейм, менде колуман бар келет дейсиңер. Андай жок. Андай болбаш керек. Эркек менен атандашпаш керек. Эркектерди кичинекей баладай мындай эметип туруш керек, подход билиш керек да. Конечно, ажырашып кеткенге всегда успейте, если шунчалык эметсеңер, бирок ойлонгула. Балаңарды ойлонгула, өзүңөрдү ойлонбогула. Эмне силер атасы менен, энеси менен, энеңер менен, атаңар менен чоңойдуңар? Эмне силердин балаңар бир кандай ашык салмак үчүн же там ар кандай көйгөйлөр болот да, эгоизм деп коет да, атандашып бири-бириңер менен, атасы жок же энеси жок, эмне ошондой чоңоюш керек да. Ошону ойлонуш керек. Менин билишим боюнча 50-гө чамалап калдыңыз эже. Бирок мен сизди анча жаш бербейт болчумун, бир 20 жаш көргөзмөкмүн да. Бир 25, 30, 35 жаштын аралыгы. Мынтип жаштыкты сактап калуунун сырлары менен бөлүшүңүз эже. Кантип өзүңүздү жаш? Ошол это биринчиден бактылуу болгула, ошол бакыт эмнеден пайда болот? Ошол өзүңөр жаксаңар, күзгө караганда өзүңөрдү жаксаңар, өзүңөрдү сүйсөңөр, силерди баары сүйөт, жакшы көрөт. И ошондон силер да бактылуу болосуңар. Ошол өзүңөрдү качан жактырасыңар, качан өзүңөргө аракет кыласыңар, карайсыңар. Вот, өзүңөрдү караган ошол айтып атам го, тамакты иреттегиле, спорт менен машыгыла, эң биринчи силерсиңер. Потому что силерден ден соолуктордун, силер ден соолуктуу болсоңор, то силердин үй бүлөңөр да ден соолуктуу болот. Вот, ошол интервальный голодание деп атпаймынбы, это ошол орозо Кудай берген, ошондон жашарасыңар, ошондон ден соолуктуу болосуңар. Конечно, и машыгыш керек. Машыкпайм десеңер, анда намазга жыгылгыла, намазга жыгылбайм десеңер, анда машыккыла.
экөөнүн бирөөсүн жасаш керек. Сөз эле биз машыгуу десе эле спорт залга барып, спорттук кийимди кийип алып, ушундай бир машыктыруучу менен кошо көйнөгү жасоо деп элестетебиз. Үй шартында деле ошол нерселерди жасоо мүмкүнчүлүгү барбы? Конечно. Просто биз эмнеге айтабыз? Ой, мага спортивка алып бер, анан тигинтип бер, анан мага ушул залга абонемент бер, мен ошол жака барып жасайм дейсиңер. Жок, достор, это просто шылтоо. Шылтай бересиңер, эртең баштайм, понедельник баштайм. Жок, бүгүн 6-дан кийин тамак жебе. Бүгүн 6-дан кийин тамак жебе. Бүгүн эртең менен тамак жебе. Бүгүн ысык суу ичкин. Бүгүн тренировка. Эми тренировканы бүгүн баштабай эле. А эмне? Потому что тренировка, машыгуу это не для похудения. Машыгууну для арыктаган үчүн жасабагыла. Силер арыктаган үчүн машыксаңар, анда силер деген хронический усталость алып келет. Силер мына мореке комбайнды реттеш керек, жаппаш керек, реттеш керек. Вот. Анан кийин арыкташ керек, анан кийин уже өзүңөрдүн калыбыңа более-менее келгенде, анан уже машыгып баштайсыңар. Машыгуу это ден соолук үчүн. Силердин мореке суставтар үчүн. Тизелер, суставтар, ходовка үчүн. Анан кийин баягы корректировка фигуры дейт да, коррекция. Кээ бирлер жөн эле машыга беришет, машыгып баягы эптеп-септеп эле баягы эме зыян да келтирип коюшса болот да ден соолукка. Ошон үчүн аны да туура кылыш керек да. Белиңерди катыртыш керек. Ал деген позвоночникти ошол мышца дейт, эт да, эт менен катыртасыңар. Ошол машыгуу ошого керек. Анан кийин силер машыга берсеңер, тамак жей берсеңер, жемес сумайсыз болуп каласыңар да. Ошон үчүн тамактан башташ керек. Тренировка машыгы менен баштабайсыңар. Только уже когда основной вес баягы элестеткиле 2 мешок сахарды алып алып силер деп алсаңар, конечно, силер арыктайсыңар, бирок тизеңерди өлтүрөсүңөр. А силер тизеңерди өлтүрсөңөр, всё, инвалидность. Силер алаяка операция искусственный тизе салып алсаңар, все равно инвалидсыңар да уже, всё. Аны эч кандай кайтара албайсыңар. Ошон үчүн ошону ойлогула. Ашык, салмак это тизелер, суставтарды абайлаш керек. Сиздин жардамыңыз менен эң көп салмак таштаган ким болду эле, канча вес таштады эле? Бир орус эжеке бар, Валентина деген, ал деген 43 килограмм арыктады. Канча убакта? Где-то 1 жылда болуш керек да, точно билбейм, точно не помню. По-моему, 1 жыл же 1 жылдан көбүрөөк. Бул ашык салмакты резко таштабагыла, жаман болот, зыян болот. Акырын ташташ керек. 1 килограмм 1 жумада. Норма. Ошон үчүн 1 айда 4 килограмм. И то восполнять этип, витаминдер, минералдарды ичип, питанияңарды корректировка кылып, уктап, барын комплексно акырын жасаш керек. А то кээ бирлер даже когда силер реклама угасыңар, бирөө силерге обещает да, 1 жумада 10 килограмм арыктайсыңар деп эле мынтип көрсөтүп атат да. Бул деген силер өзүңөрдүн баягы кандай айтсам, $100 салсаңар $1000 кайтара аласыңар же $100 кайтара аласыңар дегендей лохотрон болуп атат да. Силер өзүңөр ошону эмне сатып аласыңар? Потому что өзүңөр ушул эме, как вам сказать, ниетиңер түз эмес да. Резко арыктай калып эле, резко бат эле болуп кетчү. Бат эле эчтеке кылбай эле жеңил жол менен. Жеңил жолдо эчтеке жок. Аларга ишенбейли. Во-первых, ал деген даже если ошол чын болсо, май деген эриткен май өзүнүн физика, химияны изучать этсеңер, өзүнүн системасы бар да. Как расщепляется жир? Он расщепляется на энергия курутуш керек, биринчиден, экинчиден тердеш керек, суу менен расщепление кылат да. Ошол суу менен, кислород менен, то есть деп ошентип расщепление болот.
И, соответственно, тамақты азырайтыр. Меньше кушаем, больше двигаемся, да? Вот такой вот система болуш керек, да? Бирок ошол тиктокто 50 жашка жакындап калган айымдын жанагынтип көнүгүүлөрдү жасап же башкача бир сүйлөп жаткандарын көрүп алып критикалагандар көппү? Ооба, кээ бирлер мени тиктоктон мындай таанып калгандар мындай кабыл алышат, как будто биз клоундай болгондой, да, мындай несерьезный. Анан кийин же бизге бир баягы тиктоктогудай бирдеме ай деп айтып койгулачы деп сурашат да. Анан таң кала берем, эми тикток деген ал ошондой платформа. Эми тиктокто ушинтип тамашалай беребиз. Это актерское мастерство. Тиктокто, например, мынтип момпоси болуп, серьезный отурсаң, ал деген просмотр албайт. Обязательно тиктоктон бир кандай туура эмес движение кылыш керек да, мындай наоборот кыжалат кылган, адамды эмоцияга чыгарган, например, же бирдемени туура эмес сүйлөш керек, же бирдемени туура эмес кылыш керек, же мынтип манайды көтөрүп, тиякта же сен манайды көтөрөсүң, же ыйлатасың. Тиктокто мындай да. Вот эмоция керек да тиякта. Ана ошон үчүн тиякта ар кандай актерский мастерствону көрсөтөсүң. Жашоодо биз андай эмеспиз да. Жашоодо жашоодо баратып эле дей бербейм да туурабы. То есть биз баарына окшогон эле адамбыз, серьезный деле болобуз, кичине тамашалайбыз. Негизи жашоодо мен жашоону жеңил алган жакшы көрөм да. Чоң рахмат эже. Слишком көп сүйлөп койдум. Бүгүн аябай кенен, өзүмө да көптөгөн маалыматтарды ала алдым. Мен эле эмес, көрүп жаткан көрөрмандар дагы бир сон бир кеңеш алды окшойт. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуз, дагы да осундай жап-жаш бойдон жүрө бериңиз. Жалпы көрөрмандарыңызга, өзүңүздүн көрүүчүлөрүңүзгө жакшы сөзүңүздү айтсаңыз болот. Бактылуу болгула, ден соолуктуу болгула, бар болгула, бай болгула.